Өткөн тарыхка кылчая карап тактоо иретинде Жетису 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башы аталышындагы тарыхчылардын эл аралык илимий практикалык конференциясы болуп өттү. Кыргыз улуттук университетинде тарых жана чөлкөм таануу институту француз изилдөө институту менен биргеликте конференция уюштуруп атат. Бул конференция Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшүнө 100 жылына арналган. Ошол областты изилдөөгө көптөгөн материалдар чогулткан, архивдик маалыматтар дагы бар. Ошолорду өзүнүн жаңыча болгон көз караштары менен алып чыгып, жаңы материалдарды мындай апробациядан өткөрүү деген ой турат да. Анан бул жерде талкуулар аябай көп болот. Себебинде бул Жетису областын бизден башка дагы бул орус окумуштар издеп келген. Кытай орус окумуштар да бар. Ошолордун дагы бүгүн салымы бар. Илимий конференцияга аталган өлкөлөрдөн 80ден ашуун тарых изилдөөчүлөр келген. Топтолгон маалыматтар конференцияда бышыкталып, Швейцариянын Scopus журналына илимий макала катары басылып чыгат. Гылымый айналымга энбеген эстеликтер, сол көтөрүлүшкө катышкан кишилердин эстеликтери, сонун куәсі болған, сол көтөрүлүштү көрген кишилердин эстеликтери бар. Бул архивтерде сакталган. 1920-30 жылдары өзүнүн казак, кыргыз зыялылар сол бир аз эстеликтер жинаган, сол элдин арасынан. Сол тикелей сол көтөрүлүшкө катышкан кишилердин, сол көтөрүлүштү көргөн, куә болгон кишилердин эстеликтери бар. Мен сол эстеликтер боюнча бул мынау деректин жаңа көзү. Ол жанагында мына тарихчы галымдардын бири менен мындай коен колтук жумуш істеуі, бірін-бірі түшүнүүгө өтө кажет. Осыдан шамамен 100 жылдан аса бурун биздин казак, кыргыз зыялылары, оны алаш козголосуна каткан кыргыз зыялылары, Дүр Сооронбаев сыяктуу, Ишан Арабаев сыяктуу, Касым Тынстанов сыяктуу, Касымбай Телтаев сыяктуу мыкты кыргыздын зыялылары алаш козголосуна катышкан. Кыргыз, казак зыялылары сол кезеңде азаттык жолунда, бостандык жолунда солар мемлекеттикти калпына келтирип, жаңа сапада, жаңа деңгейде казак мемлекеттигин, кыргыз мемлекеттин калпына келтирүүгө умтулду. Сол жагын алган кезде бул өтө маңызды. Сол зыялылардын кызметін казыркы биздин гылымый зыялылар, галымдар казыркы окугандар жалгастыруу керек. Тарыхтын барактарын карай турган болсок, Совет доорунда таптык көз караштын негизинде баа берилгендиктен ал маалыматтардын чын төгүнү жаңы көз караштын алкагында изилденип, ачыкталып жаткандыгы жакшы жаңылык. Кыргыз эли такай боштондукка, эркиндикке умтулган эл. Мына ошо басмачылык кыймыл бул Октябрь революциясынан кийин башталып кеткен да, 30-жылдардын башына чейин уланган ошо басмачылык кыймылды биз Совет доорунда жанагы коммунисттик методологиянын негизинде аларды биз башкача көз караш менен, мындай жалпак тил менен айтканда, аларды жаман, контрреволюциячыл, революцияга каршы чыккан, Совет бийлигине каршы чыккан деген көз карашта карап келгенбиз да. Бүгүнкү күндө жанагыдай жаңы тарыхый булактарды алып карасак, ошол басмачылык кыймылдын башында турган адамдар кыргыздын келечегин ойлогон, кыргыздын боштондугун ойлогон, керек болсо кыргыз келечекте өзүнүн көз каранды эмес мамлекеттүүлүгүнө ээ болсо экен деген аракеттерди жасагандыгы бүгүн такталып атпайбы. Себеби бул өтө маанилүү нерсе. Артыбызда өсүп келаткан жаштар бир чыныгы тарыхты, жалган тарыхты билбеш керек да. Мына бүгүнкү күндө кээде угуп алып жүрөбүз. Тарыхчы илимпоздордун адресине дагы бир сын пикирлер айтылып атат. Мына ошол сын пикирлерден биз арылышыбыз керек. Болгон чындыкты жарыялашыбыз керек. Тактыкты сүйгөн тарыхтын тамырын тартып, такталган таасын түрдүү маалыматтардын ачыкталып жатышы кылым кезген кыргыздын кыйыр тарыхын таразалайт.